Ай салқын. Чыгарманы жазган Баратбай Аракеев, окуган Айбек Бийбосунов. Керели кечке мээ кайнаткан ысыгын аябай чачып, эми ачуусу тарагандай илебин басаңдатып, адамды суктандырган кып-кызыл түсүн кызгангансып күн батып баратат. Сыдырым соккон кечки жел береги өстөн бойлой жайкала өскөн кызыл-тазыл гүлдү сеңселте сапарын улантат. Балким кечки бейкуттукта тыным алдырбай, нары-бери теңселткен желге береги гүлдөрү ачууланып, кылаар айласы жок бушайманданып жаткандыр. Болбосо антип тийишип соктонгон желге ыраазы болуп, дагы сеңселчи, дагы катуураак деп кумары канбай кусаланып жаткандыр. Ким билди? Өстөндөгү суу жай гана жылжып агып, гүлдөрдүн бийине тоскоол болбойн дегендей дабышын чыгарбайт. Дайыма ушул жерге келип алаканга салгандай көрүнгөн айылды тиктей каш карайганча отурам. Буга көнүп да калдым. Бардык көчөлөрдү кыдырата карап чыгам да, акыркы көчөнүн этек жагындагы ак чатыр чакан үйдү көпкө тиктейм. Ага карек талыткандан да, ал үйдө жашагандар жөнүндө ойлонгондон да тажабайм. Анда жашагандар дегеним менен көп деле опур-топурлуу эмес. Болгону наристенин үнүн угуп, анын эне курмарына кандырган жытын искөө бешенесине жазылбаган кемпир менен кез-кези дүкөнгө келип чай-чамек алган, анан ушул жерден күндө уюн тосуп алчу бойго жеткен кыз жашайт. Айылдагылардын айтымына караганда, ал кыз кемпирдин сиңдисинен кыз экен. Кичинесинен оорукчал болуп өсүп, 3 классты бүтүргөндөн кийин окубайда калыптыр. Эч ким менен сүйлөшпөйт, акыл эси да толук эмес экен. Кемпирдин сиңдиси ушул кызын алып келип таштап, өзү качып кетиптир, дайынсыз. Кемпир аны оорсунбай 5 жашынан бери багып келатат дейт. Кыз жөнүндө уккан билгеним ушул. Баса кызды бул айылга келгенден жарым жыл өткөндө көрдүм. Бир күнү сабактан чыгып, дүкөндөн нан алып чыгып баратсам, ушул кыз кирип келатыптыр. Жол бошото берип туруп калдым. Ал мени карады да өтө берди. Жүзүн көз ирмеп көрсөм да, ошол биринчи эле көргөндө жатталып калган, бир нерседен чочугансып бакырая ачылган нурдуу көзү да, кан сөөлү жок чап-жаагынан келген куп-куу бети да, билинер билинбес ачылган эриндери да, белинен өтө берген 2 өрүм чачы да көз алдыман кетпейт. Ошондо суктана карап делдее калгам, жүрөгүм дүкүдүк согуп. Жигиттик шоктугумду карасаң, үйгө барып сабак даярдап коюп, ошо кызды кечке ойлонуп жаткан, түшүмдө элес булас көрсөм да керек эле. Адам турмушунун кызыгы көп тура. Өмүр жолунда саандаган адам кезиксе да, ошолордун ичинен бирөөнө жылдызың түшөт. Керек болсо маралдай керилген не бир сулуулар сенин көз жаздымыңда калып жөнөкөй эле, атурсун өңү түсү одурайган бирөө эле жүрөгүңдү ээлеп алат. Өңдү кой, жакшысынын да теңи бар, жаманынын да теңи бар, кызык теги. Эртеси сабактан кийин дагы бардым дүкөнгө. Нан алып, башка жумушум жок болсо деле кызды көрүп каламбы деген үмүт менен бир топко айланчыктап турдум. Ал күнү да, эртеси да көрбөдүм. Туура 2 жумадан кийин дүкөндөн дагы кезигиштик. Кыз соода кылып бүткөнчө карап турдум да, артынан чыгып бир топко узата баскам. Эмне деген кыз болду экен? Ушул суроо баш болгон толгон токойлору маземди кетирип жүрүп, бир күнү өзүм жашаган үйдүн ээсинен сурап калдым. Менден 3-4 жаш улуу болгону менен ага тең туш катар элем. Анын ачыктыгыбы же ичине кир сактабаганыбы, эмнеси болсо да аны жакшы көрүп, сыр жашырчу эмесмин. Алмадай байбиченин кызын айтып жаткан турбайсыңбы? Деди Шайырбек. Оорукчан кыз байкуш. Киши менен сүйлөшпөйт. Аны эмнеге сурадың? Жөн эле. Сүйүп калып жүрбө? Шайырбек тамашага чала күлүп калды. Андай болсо чыныңды айт. Азыр эле жетип барам куда түшүп. Кайдан? Ошондон 2 айдын жүзү өттү. Колум бошой калса ушул айылдын үстүнө келем да, ал кыздын уй айдап кеткенин узата карап көпкө отурам. Бүгүн да көрдүм аны.
Мен көргөндөн үстүнөн түшпөгөн көк тукап ачып тамасын, тизесинен ылдый түшкөн кызыл ала гүлдү көйнөгүн, экөрүм чачын, жай калгый баскан кадамында ыраактан тааныйм. Өзүнө окшоп шашпай чайпала баскан күрөң уюн алдына салат да айланада эмне болуп жатканын элесе албай кете берет. Деле ааламат болуп кетсе да иши болчудай эмес, ар дайым ушул. Аны көрүүгө күндөн күнгө кусалыгым артып, көрбөй калсам бир нерсеми унут калгандай жок издейм. Керейли кечке уй тосчу маалды дегдеп, анын ар бир кадамын узата карап турсам да, кыз көңүл токтотуп, бир да жолу мени карап койбойт. Күндө бул жерге келерде бүгүн аны менен сүйлөшсөм деп өзүмө өзүм катуу убада берип эрдемсинем. Анан кызды көрөөрүм менен эле жанагы баатырдыгым кайда жайда житип бечара боло калам. Эртеси да ошентем, көп күндөн бери ушул бойдон эле кыз менен бир ооз кеп алышпай жүрө беремби, жиндеңдөнүп. Жинди демекчи, кайбир шок балдар ал кызды жинди кыз дешет экен. Кээде кулагым чалып калат. Ошондо менин этим ымыр-чымыр болуп, кыжырым кайнап кетет. Аны айткан баланы какыс-кукус кылып койсомбу дейм. Кайра мугалим да ушундай болобу дегенден айбыгам. Айлана караңгылап, айыл иттеринин үргөнү катуулап, уйлардын мөөрөгөнү, койгосунун маараганы басылып, мал жанды жөнгө салып, бири-бирине үн салышкан айыл адамдарынын үнү да угулбай калды. Айлананы караңгылык каптап, бейпил тынчтык теребелге өкүмүн жүргүзө баштады. Ордуман туруп, үйгө бастым. Мен келгенде Шайырбек малын жайгаштырып корооду экен. Дагы уй тосконо бардыңбы? Ооба. Деги кызыкчан экенсиң. Оорукчан немеге мынча убара тартып? Мен унчукканым жок. Убара тартканы барбы? Аны көрүүнү эңсеп жатсаң, көргөндө бир нерседен топо калгансып көңүлүң жайлана түшсө, убарасы барбы? Балким бир түрдүү тажаткан турмушума демөөрдүр. Эртеси каадамча уй тосчу жерге барып, көнгөн ордума көчүк бастым. Кыздын атын кантип сураарымды, кантип сүйлөшөөрүмдү кайра-кайра ойлонуп, улам бирин жактырбай, жаңысын жаратып, оюм уйгу туйгу. Тигине каалгый басып, кыз келатат. Кез-кези колундагы чыбыгы менен жолго сүрөт тарткансып, бирдемелерди чие калат да кайра басат. Жүрөгүм катуулап согуп, кызык болуп кеттим. Кыз уламдан улам жакындап келатат. Бериде ойноп жаткан балдарга жеткирбей тосоюн деп ишенимсиз кадам менен аны утурлай бастым да түз эле кыздын маңдайына токтодум. Кыз не корккон түрдө, не таң калган түрдө мени карап туруп калды. Шашып калдым. Атың ким, карындаш? Үнүм калтырап кетти. Кыз үн катпай алиги тиктеген калыбында тура берди. Чоң кыз, сиз мени жаман көрбөңүз. Атыңызды эле билейин дегем. Ал бир саамга турду да колундагы чыбыгын көтөрө берди. Коркуп кеттим. Оорукчан деме согуп ийип уят кылбасын. Бирде жарымы көрүп калса, баланча деген мугалим оор немеге тийишип, көргүлүктү көрүптүр бечара, дедирип, айылдагы кемпирге секе эрмек таап бербейинби? Оюма ушул келип кызга жол бошото бердим. Ал эч нерсе болбогондой каалгый кете берди. Алгачкы аракетиме майнап чыкпай, ал турсун мени чочутуп да койду. Ошондон соң кыздын жанына көпкө жолой албай жүрдүм. Бирок уй тосчу жерге дагы эле барам. Уй тоскон бала бакыра алгач менин бул жерде жүргөнүмө таңдана карашса, кийин элесе албай да калышкан. Дайыма ушинтип кечинде сейилге чыгып, боюн жазат дешти көрүнөт. Күндөр көзгө илешпей өтө берди. Окуу жылы башталганына көп болду. Жаныбарларга токчулук тартуулаган күздү аяктап, күн суугуна тартып, жайды жайлата жакшы эле жылуулугумду, болгон күчүмдү аяган жокмун, эми бир аз эс алайын дегендей эриге чачкан күн нуру деле көп жылытпайт. Айыл ичиндеги бак дарактарда саргайган жалбырактарын небак күбүп, бубак карга орун бошотуп кышын күтүп мемирейт. Жаз жаңыдан кылтыйгандан тери кургабаган адамдардын бир аз эс ала түшкөндөй басыктары да токтоо, шашпайт. Бала чакасын ээрчитип, жайлата кийинбеген сый кийимдерин кийип, эки жакка чубагандар, бака шака түшүп конок күтүп жаткандардан күн кур эмес. Бу кезде уйлар да кайтарылбай калды.
Ага менин зээним кейип, уй деле жылкысым ал жайгышы талаада оттогонго көнбөгөнүн карасаң, сасык мурун десе, деп уйларга нааразыланам. Уй бадага чыкпай калгандан бери мен да өстөн үстүнө барбай калдым. Эми үмүтүм дүкөндө, ош жерге көп барам. Кызды күтөм, кайбирде аны көрүп калам. Бир топко көрбөсөм кусалыгым артып, буулуга түшөм. Деги кызыкмын да. Чогуу окуп, мени жактыргансып жүргөн кыздардын бирөөнү да көрүүнү самачы эмесмин. Эми карасаң, башка кыз табылбай калгансып. Жанагы сүйүү деген жаман жакшыны ылгабайт дегени ушубу? Ким билди анысын? Бир күнү Шайырбек менен сүйлөшүп отуруп, көптөн бери азаптанып жүргөнүмдү жашырбай айттым. Ал адегенде сөзүмө маани бербей күлдү да, анан иштин жайы башка экенин түшүнүп, кеңешин берди. Анын энеси менен таанышышың керек экен. Кантип болмок эле, кемпир жалгыз адам. Карып да калды, менин билишимче, жетим иштен небек өткөн. Балдардан 2-3 алып, кемпирдин отун суусун алганга жардам бер. Коро жайына, мал салына каралаш. Ал жаман киши эмес, жардам беребиз десеңер жок дебейт. Мен Шайырбектин акылын макул көрдүм. Мурун эмне ойлонбодум экен. Эртеси 2 баланы ээрчитип кемпирдикине бардым. Биз барганда кемпир короосунда жүргөн экен. Кызы көрүнбөйт. Шайырбек айткандай кемпир карып калыптыр. Каректери чүңүрөйүп, бети кат-кат бырышып, жоолугунан чыккан чачы ак бубак болуп калган экен. Саламатсызбы чоң эне? Шүгүрчүлүк айланайын. Ал бизди көрө сала ишин токтотуп, суроолу карап калды. Эне, сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле. Айта кой айланайын, жүргүлө, үйгө киргиле. Маалимсиңби? Ооба, үйгө киргиле. Рахмат, ушул жерден эле кетели. Мен келген себебимди түшүндүрдүм. Кемпир менден көзүн албай укту да, анан ыраазы болгон түрү менен үн катты. Аныңарга рахмат айланайын, жумуш деле жок. Эки баш кишинин канча оокаты бар дейсиң? Отун сууну камдап алганбыз. Аңгыча элеси мага небак жат болгон кыз чыкты үйдөн. Сүйүнүп кеттим. Ал босогодон 2-3 кадам бери түшүп келип, бизге таң кала карап туруп калды. Экөөбүз тиктеше түштүк. Менин караганымды көрүп кемпир, кызым болот, деди мага түшүндүрүп. Айсалкын, бара кой үйгө, оокатыңды жасай бер. Кыз үйгө кирип кетти. Айсалкын, мен далайдан эңсеп биле албай жүргөн аты Айсалкын экен го. Айсалкын. Кемпирдин сөзү оюмду бөлүп кетти. Атайын келген экенсиңер, кышында кар көрөгөнгө кез менен жардамташып турсаңар болду. Башка деле оорчулук келтирчү жумуш жок балам. Деп ушуга чейин карын өз эле көрүп жүргөн кемпир биздин көңүлдү улап эле айтты окшоду. Жакшы калыңыз эне. Жакшы бар айланайын. Дагы бир аска тургум келсе да кетүүгө туура келди. Кантет элем. Эми кардын жаашын күтүп, Айсалкындын үйүндө кар көрөп, аны менен кар тоголоктошу урушуп, куушуп ойноп жүргөнүмдү элестетем. Ырасын айтсам, кыш мезгили мага көп деле жага бербейт. Башка мезгилдерге кайдан жетсин дейм. Кантип эле ушул сөөктөн өтүп сыздаткан суук жаркыраган жаздан, толукшуган жайдан, токчулук күздөн артык болуп кетсин. Мен кыш мезгилин жакшы көрөм дегендерге таң калам да. Мага өчөшкөнсүп, кар дагы кечиге баштады. Мурунку жылдары бул мезгилде айлананы аппак бубак каптап, чана тээп ызы чуу түшкөн балдардын үнү каш карайганча басылбай турчу экен. Эми карасаң, жалбырагынан айрылган бутактар жетимсиреп, аппак бубагын күтөт. Чаналар жайлата коюлган ордунан козголбойт. Мындан 3 күн мурда жааган калаңгыр кардын изи да жок. Бир күнү эртең менен эрте туруп, алдан эни баштоочудай кабагын түйгөн асманга көз жүгүртө ичимен кубанып талдым. Мына буюрса кар жайт экен, Айсалкындын короосуна жаасын көбү. Кечке самадым аппак карды. Ырас эле күн кечкирери менен карын бапалактатты. Кубанычымды айтпа. Айсалкын, ушунун баары сен деп дегдегенден болду. Сага жакындоонун жандалбасынан болду. Көпкө чейин уктай албай, улам эшикке чыгып, асманды карайм. Эч нерсе көрүнбөйт. Бапалактаган эле кар. Эртең менен туруп шарт эле эшикке чыктым. Сырт караңгы экен. Кородогу тизеден келген карды малтап, бир топко кудуңдадым. Мен келгиче Айсалкындар карын күрөп салып жүрбөсүн. Оюма ушул кетти. Сабак башталганга али көп убакыт бар.
ай салкындыгына шаштым. Көчөдөн бирин серин адамдардын изи болбосо али из түшө элек экен. Карды буртулдата кечип күйүүгө жетип бардым. Короосуна кире берип эшик астын күрөп жаткан кемпирди көрдүм. Саламатсызбы эне? Шүгүрчүлүк айланайын. Кемпир күйүккөн кейпимди көрдү да бир нерсе болуп кеттиби дегендей кооптоно тиктей калды. Эне, карды күрөбөй кое туруңуз, сабактан кийин келип күрөп берем. Рахмат айланайын, бир аз жол ачып коеюн, өзүбүз эле убара кылбай. Шашып кеттим. Жок, убарасы жок, түштөн кийин күрөп берем. Мейлиң, кирип дагамыз дейчи. Мен кемпирдин артынан үйгө кирдим. Көрсөм деп дегдечи үйдүн ичинде көрдүм. Эшиктен кире бериште от алуулонгон печкада чөгүн шарактап кайнап жатат. Төр жакта кызыл тукаба менен жабылган диван, ага улай идиш аяк салчу шкаф, тамдын төркү боорунда туш кийиз. Ортодогу тегерек үстөлдүн үстүн кемпир бат эле жайната салды. Эки чыныга салынган май, тарелкадагы шекер менен дандырга жабылган апапакай нан койду. Кемпир экөөбүз маңдай тескей отуруп чай ичтик. Аты жөнүмдү, кай жердеги экенимди сураган кемпирге жооп берип жатканым менен оюм ай салкында. Уктап атат го. Балким, ойго жатып менин келгенимди туюп, сөз тыңшап жатабы, же бойго жетип калган неме туруп алып, менден уялып чыкпай отурабы, эмнеси болсо да ал төркүйдө. Чайдан кийин кетүүгө камурдум. Чайыңызга рахмат эне, мен кетейин. Жакшы да ичпей койдуң, бара кой эми. Анан келгенде шашпай иче берсиң. Кемпир мени дарбазага чейин узатып, кайра кирип кетти. Жолду карата көңүлүм көтөрүлүп бараттым. Ошол күнкү убакыттын өтпөгөнүн айтсаң, кээде жаңы теманы толугу менен бүтө албай чырдей түшкөн коңгуроону ичимен жек көрүп, кыжырданчу элем. Эми көрсөң, тудук болуп калганса анысы да үн чыгарбайт. Ошол күнкү 5 саат 5 жылдай көрүндү го. Акыркы сабактын коңгуроосу үн салары менен журналды шаша-буша ордуна коюп, ай салкындыкын көздөй жөнөдүм. Келсем короодо эч ким жок экен. Чакан короонун ичи таап-таза күрөлүп, дал ортосуна карды үйүп коюптур. Чок чойгон кар көзүмө жаман көрүнүп, демим сууй түштү. Чоң эне. Аздан соң эшик ачылып, кемпир чыкты. Келип калдыңбы? Кир үйгө, тамак ич. Рахмат, карды чыгарып берейин. Күрөк замбилдериңер кайда? Деген болдум сыпайгечилик кылып. Кемпир көнбөй үйгө киргизди. Кирсем, ай салкын олтурат, тамак ичип. Салам бергенди да эстен чыгарып коюптурмун. Бирок анымды эч кимиси эле салган жок. Ай салкынга катар отурдум да дасторкон үстүнөн даам сыздым. Ай салкынды сөзгө тартууну самасам да антүүгө дитим барбады. Алмадай чоң эледен тартындым. Анын үстүнө бул жерде ай салкын менен жанаша отуруп, аны менен бир дасторкондон даам татышым деле жетерлик болду. Тамак ичилип бүтүп эшикке чыктык. Алмадай чоң эне жедеп, эскилиги жеткен жыгач күрөк менен ага жашташ замбилди алып келди. Мен замбилге кардан чокчойто салып, ай салкын экөөбүз көтөрөлү, дедим. Оорукчан неме көтөрө албайт балам, мен эле көтөрүшөйүн. Сиздин белиңиз ооруйт го, кол чана болсо, чана деле бар. Кемпир сарайдан чана алып чыкты да, анын үстүнө нараакта жөлөнүп турган чоң илегенди койду. Мына, ушуга салып чыгар. Көңүлүм жайдары карды чыгара баштадым. Колумдагы күрөк менен сүйрөгөн чанамдын деле салмагы билинбейт. Эки көзүм үйдө. Ай салкын чыгып, жардам бербесе да бир аз карап турса боло. Ал чыкпады. Канчалык бүтпөсө экен деп тилегеним менен карда бат эле чыгарылып бүттү. Дагы эмне жумушуңуз бар? Болду, деди кемпир ыраазы. Өркүнүң өссүн, көп жашап алам. Ал күнү ай салкынды кайра көрө алганым жок. Эртең жаңы жыл. Адам турмушунда жылда кайталанчу, улам алдыга чоң үмүт менен карап, өткөн жылкы кетирилген турмуштагы оош кыйыштар, жаңылып жазуулар кайталанбасын тилек кылып, бири-бирибизге жакшылык каалап, тамак ашты жайната конок күтүп, шатыра шатман көңүлү жай болуп, оюн күлкү толукшуп турчу күн. Бүгүн мектепте жаңы жыл кечеси болду. Балдар кышкы каникулга тарашты. Жаңы жылды Алмадай эненикинен тосмой болдум. Биринчи баргандан кийин алардыкына 5-6 жолу каттагам. Алмадай эне да мага боор тарткансып калды. Ай салкын болсо мурункудай, дагы келдиңби? Дегендей карап коет.
Сүйлөбөсөң мейли, ушинтип карап коюп жүрсөң болду, дейм кээде ошонусуна ыраазы болуп. Неси болсо да анын мага көнө түшкөнү, мурункудай чочуркап терс бурулуп кеткени калгансыды. Мектептеги салтанат аяктаары менен үйгө келип, 2 күн мурун алып койгон кичинекей балатыны, ага илчүү оюнчуктарды көтөрүп, ай салкындыгына келдим. Чоң эне, дедим. Бүгүн силер менен чогуу туруп, жаңы жыл тосоюн деп келдим. Ушул жашка келип жаңы жыл тосуп көргөн эмесмин, деди чоң эне ыңгайсыздана. Тоскону кандай? Саат 12ге чейин отуруп, эски жылды узатабыз. Андан соң жаңы жыл башталат. Уктабай олтурат. Бири-бирине жакшы сөздөр айтат. Жаңы жыл тоскону ошол, дедим түшүндүрүүгө аракет кылып. Муну ёлка жасайбыз. Алып келген балатыны көрсөттүм. Мейлиң айланайын. Ай салкын каадасынча үн катпай, көздөрүн бакырайта мени карап отура берди. Ай салкын тосчу эмес беле жаңы жылды? Жок айланайын. Эне жүзүн бурыштыра ордунан турду. Орунсуз суроо берип алганыма кыстала түштүм. Сыртка чыгып балатыны орнотчу жыгаш жасап, аны дивандын катарына бурчка жакын орнотуп, кагаз кутучадагы оюнчуктарды алып чыктым. Алмадай чоң эне малы менен алек болуп сыртта жүрөт. Ай салкын жанатан бери олтурган ордунан козголбой, 2 көзү менде. Кел, оюнчуктарды илели, дедим. Ал макул же жок дебей отура берди, калыбынан жазбай. Ай салкын, мага жардамдашчы. Бусам башын чайкап ордунан турду да сыртка чыгып кетти. Демим сууй түштү. Оюнчуктарды иле баштадым. Баары бир сени сүйлөтөм ай салкын. Сени жакшы көргөнүмдү, сен деп түндөрү уйкусуз өткөрүп түшөлгөнүмдү түшүндүрөм. Сага болгон сезимим ашып ташып жүрөктү эзген боорукерликпи, же жанды жаялдырбаган кусалантып дегдеткен алоо махабатпы, биле албайм. Кар себелеп кирди, жарыктык. Алмадай чоң эне сырттан кирээри менен оюмду бөлүп жиберди. Аны менен ээришe кирген ай салкын түркүн түстөгү оюнчуктар илинип, көз жоосун алган балатыны таң кала карап, бир саамга туруп алды да ага жакын барып олтура кетти. Мен үйгө барып комузумду алып келгени кеттим. Даярдап койгон бир бөтөлкө шампан менен бир аз этти алып келмей болдум. Мындайда жай жүрүш кайда, челе жортоп ат эле кайра келдим. Бу этти салалы чоң эне, дедим кагазга оролгон этти портфелден чыгара. Муну жаңы жыл кирип келгенди ичебиз. Шампанды алып чыктым. Өйдө деле эт бар эмес беле балам, тим койбойт да. Чоң эне нааразылана этти алды. Эме ай салкын, казан асып салып кой. Оту алып олонгон мештеги казанда эт кайнап, үчөөбүз үстөлдү тегеректей олтуруп чай ичип, наркы беркиден кеп козгоп сүйлөшүп жаттык. Сүйлөшкөн алмадай чоң эне экөөбүз. Ай салкын болсо бирде мени карап, бирде энесин карап жалдыраган калыбынан жазбайт. Бир маалда ал ордунан туруп, наракта жөлөнүп турган комузду колуна алды да кылын бир дың дедирте тартып, чыккан үндөн чоочугандай кайра ордуна кое салды. Кой, кылын үзөсүң, деди алмадай чоң эне. Эчтеке болбойт. Мен ай салкындын бул кылыгына сүйүнүп кеттим. Чоң эне, комуз чертип берейинби? Черте кой айланайын. Комузду берсең, дедим ордунда турган ай салкынга колумду сунуп. Биринчи жолу ал менин эркимди аткарды. Кыз комузду коомай кармап мага сунду да энесине катарлаш олтура кетти. Эми таң агарганча болсо да чертем, эртең кечке чертесе да макулмун. Эми таң агарганча болсо да чертем, эртең кечке чертесе да макулмун. Ай салкын гана угуп турса болгону. Эмнеден баштасам? Сөзсүз көкөй кестини чертем да. Комузду колго алган сайын көкөй кести менен баштайм. Эмне деген күү, эмне деген киремет эле. Нечен кылымдар бою элимдин көргөн кайгы капасы, муң зары ушул күүгө сиңирилген белем. Бүгүнү черткен сайын жырткыч душмандын аты быркырата тепселеп кеткен бешикти, көз жашын көлдөтүп, аяламды жаңырда чаңырып, чачы жайылган энени бир колу менен жаратар болгон төшүн басып, акыркы күчүн жыйнап ордунан турууга аракет кылган жоокерди, айланадагы ааламат менен эми иши жок канга боелгон жигиттин кыймылсыз денесин кучактап, көздөн жашын агыскан сулууну эстейм. Ар дайым ошентем. Колума комузду алып, толгоосун келтирип, күүнү баштадым. Мукам күү бөлмөгө толуп кетти. Алмадай чоң эне да ай салкында комуздан көздөрүн албай бериле тиктейт.
Ан сайын комузум узун тарыхын муңдан айтып боздогондон боздой берди. Мынчалык неге жүрөктү эзесиң көкөйгести, мынчалык неге муңканасың? Кайдагы өткөн ааламат күндү эске салып адамдардын жүрөгүн мыкчыбачы көкөйгести. Ыйыңды токтотуп, каткара күлчү. Сен неге мынчалык муңдуусуң? Күнү чертип болуп башымды жерден көтөрө албай олтуруп калдым. Тигилер да менин кейпимди кие мелтирешти бир топко. Анан Алмадай эне көзүнөн чыккан тамчы жашын жоолугунун учу менен сүртө берип, тескери бурулду да ордунан туруп казандагы этти оодармыш болду. Далайды батырган карт көкүрөгүнө эмне келди болду экен? Өткөн өмүрүнүн кайсы учуру жашыттаны? Балким өмүрүн өксүткөн уул кызынын жоктугун эстедиби? Же качандыр бир көз жумуп кемпирин таштай качкан туяксыз абышкасынбы? Болбосо Айсалкындын тагдырыбы? Кап, башкасын чертсем болмок экен, жаңы жылда капалантпай. Балам, колуңду алып алса ушуну дагы бир жолу чертчи. Эмнеге талысын? Канча эрет десеңиз черте берем. Бөлмөнү комуздун коңурүнү кайрадан бийледи. Бирде муңканып, бирде оор үшкүргөндөй пастай калат да кайра эле муңканат. Көкөйгести ай. Буса мене өркүнүң өссүн балам, тилегиңе жет, деди да телмире калды. Акырын Айсалкынга көз жүгүрттүм. Олтурат калыбынан жазбай. Бу не деген жан эле? Жок дегенде калпта болсо кабагын бир аз бүркөбөйбү? Же мага ыраазылыгын билдирип, бир аз жалооруй карап жылмайып койбойбу? Ай, Айсалкын ай. Айсалкын, тур, камыр жайып жибер. Чөөн жешти го, малды ичкери киргизейин. Алмадай эне ордунан туруп сыртка жөнөдү. Айсалкын сырткы үйдөн табакка un салып келип, супараны жазды да камыр жууруй баштады. Тикирейип, ар бир кыймылын көз жаздымда калтырбай карап олтурган мени деле эле салып койбойт. Өзүнөн башкада бөлмөдө тирүү жан бар экенин сезбейт. Ушундай да жан болот экен, Айсалкын, камырды мен жаяйынбы? Окуп жүргөндө далай жолу жайдым эле. Айсалкынды кепке тарткандын амалы ушул сөзүм болду. Ал мени карады да башын чайкады. Жок дегенде өзүм эле жаям, убара болбоңуз, рахмат деп коюуга жарабайт. Мейли сүйлөбөсөң, мен кантеримди билбей колумдагы комузду черте бердим. Көкөйгести, кечке эле ушуну черте беремби? Мейли, баштап алган соң аягына чыгарайын. Колум комузда болгону менен эки көзүм дале Айсалкында. Ал камырды жууруп болуп, эми тактай коюп жайганга киришти. Бир киши эмес, 1000 кишинин демин токтотуп, оор үшкүртүп, алдан эни ойлонтуп, көп нерсени эске салып, жер чукуткан бул күү ага тиешеси жоктой. Күүнү аяктагарым менен Алмадай чоң эне кирди. Чертип олтур балам. Кайсыны чертейин чоң эне? Жанагыны, башкасын укпайсызбы? Ушул күүнү жакшы көрөм балам. Кээде радиодон угуп калам, бат эле түгөнүп кумарым канбай калат. Мейли анда. Ушуну менен 4-үнчү жолу чертилди, көкөйгести. 4-үнчү жолу кайталанды. Балам, тамагыңды чыгар, деди чоң эне күү чертилип бүткөн соң кесмесин даяр кылган Айсалкынга. Тамак астыга келип, мен эркек каадасын кылып устукандадым. Өзүмө тиешелүү устуканды бир аз кесип жеп, эт туураганга кириштим. Шашпай отуруп туураган эттен жедик. Эт жердин алдындагыдай эле колго сууну Айсалкын куйду. Суусу суу эмес бекен. Кечке эле жуунуп олтургун келет чиркин. Астыга чай келип, үчөөбүз тең нымшып чайдан ууртап коюп, көңүлүбүз куунак олтура бердик. Чоң энем экөөбүз аз-аздан сүйлөшкөн болобуз, өткөн кеткенди чубактап. Саатты карасам 12ге 5 мүнөт калган экен. Туруп шампанды алып келдим. Азыр тос көтөрөбүз чоң эне. Тосуң эмне? Саат туура 12 болгондо бардыгыбыз ордубуздан туруп, келген жаңы жыл ырыс кешиктин жылы болсун, бөөдө кырсык кайгы капа болбосун деп муну ичебиз, дедим шампанды көрсөтүп. Айсалкын, стакан алып келчи. Стакан жок эле балам, деди Алмадай чоң эне жооп берип. Чыныга куюп ич. Силерчи? Бизди жоңгой балам. Ушу жашка келген оозума ичкилик алып көргөн жан эмесмин. Бул арак эмес чоң эне, шампан деп коет. Жаңы жылда баары ичет. Ошентсе деле кереги жок балам. Бизден уялбай иче бер айланайын. Жалгыз болбойт го.
Ачайын деп колума алган шампанды жерге койдум. Алмадай чоң эне бир азга ойлонуп турду да: "Көңүлүң калбасын балам. Бар иш үчүн эме болсо мейли анда ооз тейин." Атайын тарс эттире ачып жибердим. "Абей ботом, бу эмнеси?" Эне чочуп артка чалкалай берди. Ай салкында чочуп кетти. Бирок бир селт эткени менен ордунан козголгон жок. Көбөгү ашып ташып шуулдаган шампанды үч жыныга куюп алдыларыбызга койдум. "Ай салкынга жөн эле кой балам", деди Алмадай эне кабагын сала. "Оорукчан немеге зыян болбосун." "Зыяны жок, жакшылык үчүн ичип койсун." Бул сөзүмдү жактырбай турса да, менин көңүлүмдү албайын дедиби, Алмадай чоң эне үн каткан жок. Ордуман турдум. "Мен тос айтып коеюн чоң эне." "Айта кой айланайын." "Эне, ай салкын, ушул жыл экөөңөр үчүн бакыттын жылы болсун. Көзүңөрдөн кайгынын бир дагы тамчы жаш чыкпасын. Оору сурку эмне экенин билбей, дайыма чың ден соолукта болгула." "Сиз," дедим энеге карап сөзүмдү улантып, "дагы көп жашап, ай салкын кызыңыздын баласын эркелетип, неберели болуңуз." Бул сөздү айтаарын айтып алып кайра чочуп кеттим. Кокуй, чеченсинген жаным, күйөөгө бара элек оорукчан кызым балалуу болсун дегеним кандай, шылдыңдагандай сезилип калбасын. Астыртан энеге көз жүгүрттүм. Таарынган деле түрү жок. Алдан эни ойлоно калтыраган колундагы чынысын телмире тиктеп турду. "Эмесе ичип жиберели." Колумдагы чынын ичип тигилерди күтүп калдым. Алмадай чоң эне ачуркана бир-эки урттап кайра коюп койду. Ай салкын колундагы чыныны карап, не кылаарын билбей мелтиреди. Ичпеди. Ордума олтурдум. Бир топко сөзүбүз тымып калды. Мен бушайман болуп, өз алдынча бейпил жашап, оокатын өткөрүп жүргөн кемпирдин мазесин алдым го. Кап, менден көңүлү суубаса болду. Ай салкын колундагы чыныны дагы эле мелтире тиктеп олтурду да, анан акырын гана столго коюп, тизесин кучактай ойго батты. Аны ич деп айтканым жок. Жаңы жылды үчөөбүз үч башка маанайда күттүк. Мен маңдайым жарыла сүйүнүп, дилимди магдыраткан жыргал бийлеп турду. Алмадай чоң эне алдан эни ойлонуп, качанкы бир окуялар жүрөгүн эзип, көздөн жаш чыгара муңкана тосту. Ай салкындын жүзүнөн эч нерсени баамдоого болбойт эле. Баягы эле таң кала караган көздөрү, баягы эле унчукпаган мүнөзү. Каникул кезинде эч жакка чыккан жокмун. Күндө бир маал ай салкындыкына барам. Майда барат оокатына жардамдашам. Алмадай чоң эне экөөбүз шашпай отуруп, чай ууртап, маек курабыз. Кай бирде экөөнө китеп окуп берем. Неси болсо да күн өткөн сайын мен бул үйдүн өз кишиси болуп бараттым. Ымалабыз бир бүлөөнүкүнө окшоп кетти. Алмадай чоң эне менен сүйлөшүп олтуруп, көптөн бери батынып айта албай жүргөн оюмду айтып алдым. "Чоң эне, үчөө шаарга барып келбейлиби?" "Эмнеге?" деди ал себебин билүүнү күтүп. "Шаар кыдырып келебиз." "Карыганда шаарды ким коюптур мага балам? Анын үстүнө автобусуңа түшсөм башым тегеренип кетет, жүрөгүм айнып. Өзүң эле барып кел уулум. Анда ай салкын экөөбүз барып келелиби?" Бул сөздү айтаарын айтып алып коркуп кеттим. "Эмне бар ай салкынга суук болсо?" "Жиберип коюңузчу чоң эне, шаар көрүп келсин. Жылуу кийимин алат дейм, бат эле келебиз." Алмадай чоң эне бир паска ойлоно калды да, "Мейли, барсаңар барып кергиле", деди. Ошондогу сүйүнгөнүмдү айтпа. Ойноок бала кездегидей так секирип, үй ичин чаң асманын түшүрүп, анан Алмадай эненин бырыш баскан бетинен да, чөгө түшкөн көзүнөн да, бубак баскан чачынан да өбө бергим келди. Өзүмдү араң токтоттум. 25тен небак өтүп, карт бойдо атыла баштаганда так секирип, эликтей түйүлмөк кайда. Эртеси эртең менен жөнөмөк болдук. Ошол күнкү түндүн өтпөгөнүн айтсаң, нелер гана ойго келген жок. Адам үмүт кылып, тилек тилеп, нелерди гана ойлонбойт. Бардык жакшылыкты калтырбай башына үйүп алат эмеспи? Түндүн бир окумуна чейин ай салкын элесимде. Жадыраган жай. Ай салкын экөөбүз шаардын таптаза көчөлөрүн бойлоп колтукташып, өткөн кеткен адамдардын көзүнүн жоосун алып суктанта бири-бирибизге эркелете да кетип баратабыз. Жолдун жээгине кыркалай тегилген кооз бактар бизге таазим кылып, баштарын ийип жатышты.
Мен ан сайын кумарым артып, Айсалкынды өзүмө тартам да чекесинен назик сүйүп коем. Айсалкын уяла түшөт. Жинди десе эл көрүп атат. Көрсө көрө берсин дейм ага моюн бербей. Көргөнү жакшы. Сени кандай жакшы көргөнүмдү, сени кандай эркелеткенимди билишсин. Ачууланганда болбой белинен кучактай кармап так көтөрөм. Айлантып алам. Жинди, башымды айлантып салдың. Айсалкын теңселе калат. Айлансын, менин башымды айланып жатат. Бирок меники сага окшоп тегеренгенден эмес, сени жакшы көргөндүгүмдөн, сага берилгендигимден, сага деген алоо махабатымдан айланып жатат дейм. Кайрадан колтукташа кете беребиз. Анан шаардын ызы чуусунан тажай түшүп, эндикти самаган мен жүрү тоого чыгып келели дейм. Сен кайда десең кете берем. Айсалкын эми эл мага уят дегени менен өзү да чекемен сүйөт, ал сөзүн унутуп. Анан экөөбүз тоого бардык. Не бир ажайып кооздукка суктана карап көңүл черин жаздык. Миң түркүн кубулжуп обон салып агып жаткан мөлтүр булактан суусунубуз канганча ичтик. Обонун тыңшадык. Кызыл, ак, сары, көк гүлдөрдү терип бири-бирибизге тартууладык. Анан экөөбүз тоодон келатканда жамгыр төгүп жиберди. Жүрү, чуркайлы, дедим колумду сунуп. Айсалкын, өткүн өтүп кет, кара сууну кечип кет, деп кулачын жайып аяламга жар сала баштады. Жүзүн жамгыр жууп жатты. Кууп жеткин дегенде алдыга тыс койду. Мен артынан чуркадым. Көл шал болуп суу болгонго карабай куушуп жүрдүк. Айсалкындын чачы жайылып, көйнөгү этине жабышып, мүчөсү дагы келишимдүү болуп кетти. Жетип барып кучагыма алдым. Ал болсо суу болуп маңдайыма түшкөн саамай чачымды сылап, мончоктой мөлтүрөгөн тамчыларды арчып, эрдин чекеме жакындатты. Эртең менен эрте туруп Айсалкындыкына келдим. Чогуу олтуруп чай ичтим. Тур эми, кийин, деди алмадай чоң эне кызына чай ичилген соң. Экөө ички үйгө кирип кетишти да көпкө чыкпады. Мен чыдамсызданып күтүп отурам. Көз ирмем убакыт кылымга созула. Ичкүйдүн эшиги ачылганда дароо эле Айсалкын көзүмө урунду. Башына салынган тыбыт жоолук, өзүнө чакан тукаба пальто, али кийлелек өтүк. Мындай кийимди азыр Айсалкын курактуулар кийбейт. А бирок Айсалкынга өтө жарашыктуу экен. Эмей балам, муну жолуңарга керектегиле, деп чоң эне 5 сомдук кагазды сунду. Коюңузчу, кереги жок. Менде бар, жетет. Мейлиң. Ал акчасын чөнтөгүнө салды. Эки жака көп чыкчы эмес эле, сак бол балам. Эртерээк келгиле, деди Сана Аркай. Сана аркабаңыз чоң эне, бат эле келебиз. Бул айылдан шаарга чейин 30 чакырымдай келет. Айсалкын автобустун терезе жагында отурат. Сырттан көзүн албай. Отурары менен эле ошенткен мен жакты бир да карап койбойт. Эмне ойлонуп бараттың экен? Балким аппак кар басып жаткан созулган талааны тиктеп, баба дыйкандардын эмгегин эстеп, быйыл кар калың түштү, түшүм мол болот деп кубанып жаткандыр. Же тээ алыста бой керип меммесине асман тереген карт тоолор жөнүндө ойлонуп баратабы? Болбосо жанында өзүнүн көзүн албай карегин талыткан мен жөнүндө ойлонуп, байкушум, мени тиктегенден тажабадым го, деп боор оруп жатабы? Ким билет? Эмне ойлосо ошону ойлосун. Мен үчүн анын жанымда отурганы эсеп, ошого топукмун, ошого ыраазымын, маңдай жарала. Автобуска түшкөн айылдыктар экөөбүзгө таң кала карап, кай бир аялдар оозосуна тийбей жанындагысына шыбырап калат. Мага эмне? Кандай айтса, ошондой айтсын дейм ичимде. Канча шыбырашсаңар да түшүнө албайсыңар го. Ошол түшүнбөгөнүңөр үчүн шыбырашып жатпайсыңарбы? Шаарга да келип калдык. Автобустан түшүп, дегенде бир аз дүкөндөрдү кыдыртып, Айсалкынга белек сатып бермей болдум. 2 кабат универмагга келдик. Айсалкын мени ээрчип, толгон буюм тейимдерге көңүлү кош карап, созулган калыбынан жазбайт. Могун алып берейинби? Дедим үлбүрөгөн кызыл тазыл гүлдү көйнөктү көрсөтүп, өзүм да кызыгып турдум. Айсалкын башын чайкады. Саат алып берейинби дегениме да көнбөдү. Бу жолу мени кубантып, акырын гана "Жок", деди үн чыгарып. Ушуну менен анын мага экинчи жолу үн чыгарып жооп бериши.
Биринчи жолу баягыда уй тоскон жерден кетти деп эле чыбыгын кезеп. Эми тигине мен селт эттим. Бул сөздү чын эле Айсалкын айттыбы? Ал колун созо музыкалык аспаптар сатчу бөлүмдү көрсөтүп турган экен. Эмнени айтасың Айсалкын? Тигине ал алдыга таштай басып текчеде тизилип турган комуздардын бирөөнү колуна алып мага карады. Алалыбы? Ал башын ийкеди. Сүйүнгөнүмдү айтпа. Колдорум калтырап, муун жүүнүм бошой түштү. Кассага барып акчасын төлөп келдим. Комуз Айсалкындын колунда. Келе, комузду мен кармап алайын, дедим сыртка чыкканда. Колуң үшүп кетет. Ал көнгөн жок. Жаңы оюнчук саттырып алган жаш балача комузун бооруна дагы бекемирээк кысты. Мен болсо маңдайым жарыла сүйүнүп турдум. Көз жоосун алган көйнөктү албай комузду алганын карасаң, эмнеге антты экен? Мен чертип берчү көкөйгести ошенттирдиби? Айтам да, кантип эле алгуу таасир бербесин? Укпайт деп жүргөнүмдү карасаң, көрсө сыртыңдан билдирбегениң менен бүткүл дитиңди коюп кулак төшөчү турбайсыңбы? Айтам да, муңканган күйөөгө ичиңе сызган турбайсыңбы? Баса десең, муңзарды гана эске салбастан жакшылыктын да данекери экенсиң көкөйгести. Оору деген кыздын жүрөгүн бир аралап өткөн экенсиң да. Сенин ага кудуретиң жетет көкөйгести. Чексиз сага ыраазымын менин көкөйгестим. Тамактанган ашканага келдик. Айсалкынды бурчактагы столго отургузуп коюп кезекке турдум. Түш маалы боло электигинен киши деле аз экен. Тамак алып келип Айсалкындын маңдайынан орун алдым. Мен отураарым менен ал комузун мага сунду. Чертчи. Мына кызык. Бир чети анын алгачкы жолу суранганына таң калсам, экинчиден бул жерден чертдегенине бушайман болдум. Эл тамактанып жатса, мен комуз чертсем, жиндинемеби дейт корккандар. Чертпей койсом Айсалкын таарынбайбы? Эми гана үйүр алып келаткан неменин деми суубайбы? Эки жалындын ортосунда калгандай айлам кетип калды. Анан Айсалкындын көңүлүн ооруткум келген жок. Эмне болсо ал болсун. Комузду күүгө келтирип, көкөйгесини кайрыдым. Тегеректе элди карабаска аракет кылып, башымды жерге сала черте бердим. Айсалкын ушунчалык берилип укту дейсиң? Чертип болуп бир азаптан кутулгандай оор үшкүрүнүп алып, акырын айланага көз жүгүрттүм. Ашканадагылардын көздөрү менде берилип угушкан түрү бар. Эмнегедир уялбай да калдым. Айсалкын экөөбүз тамак ичүүгө кириштик. Көзүмдүн кыйыгы менен улам аны карап коем. Оорукчан кыз деп айтчу түрү жок. Жараткан берген табыгыйлыгынан кайтпай, жасалма жүрүү, жөнү жок сыпалануу, экиленүү дегендер аны айланып өткөндөй, эч шашып койбой, эч нерсеге көңүл бурбай, сыпаа гана тамагын ичип жатат. Мен жетине албай жаттым. Ашканадан чыккандан кийин сүрөткө түштүк. Андан соң эми киного баралы, дедим. Кетем, деди ал мени жалдырай карап. Азыр эрте, кино көрүп анан кетели. Кетем. Буусам ал чечкүндүү айтты. Алмадай чоң эне бизди эшигинин алдынан тосуп алды. Канча күткөнүн ким билет, бирок көгөрүп үшүгөн жүзүнөн анын сарсанага батып, көпкө турганын дароо эле баамдап, азга уялып турдум. Адам баласы самаган учуруна жетери анык билем, мен көздөгөн максатыма жеткендей болдум. Бир кезде атын суроодон айбыгып жүргөн жаным эми Айсалкын менен күндө кезигишем, күндө көрөм. Айсалкын мен келген сайын айтаарга сөз таппагансып, жаныма айланчыктайт. Бирок дагы эле ачыла сүйлөбөйт. Бир эки күн келбей калсам, алмадай чоң эне эмне кылып жүрдүң, сарсана кылып, деп өзүнчө бушайман. Бу кезде менден өткөн бактылуу адамды табыш кыйын эле. Адам турмушу ушундай жаралган тура. Көңүлүң арзыткан адамыңды таптыңбы, кай кыйынчылык болбосун билинбей калат экен. Күндөлүк ишимде баскан турганымда эч тоскоолдуксуз өтүп жатты. Айсалкын колу бошосо эле комузун колунан түшүрбөй эрмек кылат. Кайбирде эч бир обонго окшобогон нерселерди акырын кыңгыратып, ошондон кумары кангандай жүзү тамылжып, өзүнчө жыргай берет. Далай жолу жеңил обондордон бир кайрык үйрөтүүгө аракет кылып, анымдан эч натыйжа чыгара алган жокмун. Шык болбосо үйрөнүш тозок эмеспи?
Өткөн жекшембиде үйгө барып ата энемин кебин угуп келдим. Ошондон бери оюм туман болуп, бир чечимге келе албай ушайманмын. Эми жашың да бир топко барып калды. Үйлөнчү убагың ушул, деген энем кечинде тамак ичип жатканда. Баса десең, быйыл келинди кыл уулум, деп атам да кошумчалаган. Мен аларга ачык жооп бере албай, бир топко күңкүлдөмүш болгонум менен акыры сөзүм болуптур менен бүткөн эле. Кимге үйлөнөм? Нурилагабы? Айсалкынчы. Ушул жашка келип түбөлүк турмуш курчу жан шеригимди таба албаганыма ичимен кичирее да түшөм. Кайра өзүмдү күнөөлөбөй да калам. Муштумдай кыз элет болгону менен адам жүрөгү өз билгенин бербеген өкүм экенин ойлоном. Айсалкынга чейин бирөөнү сүйө албай, аны менен таң атырып, кеч тосуп, жүзүн маңдайыман кетирбей, ага кезигүүгө, аны менен сүйлөшүүгө жүрөк дегдеп кумарланбай келгениме күнөөлөмүнбү? Айсалкынды жакшы көрөрүм мага айкын. Аны ар бир кыймылыман, ар бир оюман сезип жүрөгүм ошону айтат. Бирок Айсалкындын мага түшүнүксүз турпаты жанга тынчтык бербей, күн арымын көргөн сайын санаанын сазына тереңирээк батырып, убаралантат. Бир чечимге келтирбей, ара жолдо кармайт. Анын оору же соосу дагы эле табышмак. Балким эл айткандай чын эле оорукчандыр, балдар айткандай жинди кыздыр. Андай болгон күндө экөөбүздүн өмүрүбүз кантип өтөт? Белгилүү да. Бирок Айсалкындын мандемдүүлүгү негетир мага сезилбейт. Баскан турганы да, оокат жасаганы да, көп убакта бир барып айткан сыңар сөзү да, айтор баардыгы эле ордунда тургансыйт. Же мандемдүүлүгү мага сезилбейби? Мага анын жаман жактары көрүнбөй, болсо да курган жүрөгүм оң жагына тартып оңдоп коюп жатабы? Балким анын жүрөгүндө да оргуштаган махабат бардыр. Меникинен да күчтүү, деле адамда жок ыйык көргөн сезим бардыр. Биле албайм. Деги Айсалкынга баш кошуп, аны менен жашасам бактылуу эле болот элем. Оорукчан болсо эмне экен? Мен соомун да. Мына ушул ойлор түн уйкумдан бездирип, жүдөп да кеткенсидим. Нурила быйыл биздин мектепке чектелип иштей баштагандан кийин эле мага жакын боло баштады. Кай бирде алдан эне ойлонуп мага жалооруй карап, үшкүрүнө калганын баамдап калам. Көзүбүз чагылыша түшкөндө чоктой кызарып жалтанып кетет. Тилинде мени жакшы көрөт шекилди. Баса аны өзү деле айтпады беле. Бир күнү сабактан кийин Нурила мага келип, кечинде киного барып келбейлиби деп калды. Баргым келбесе да анын шагын сындырбай макул дедим. Кино бүткөндөн кийин жигит каадасын кылып, аны коомай колдуктай узатып бараттым. Жашыңыз канчада? Нурила мени сөзгө тартты. Жакында 27-ге чыгам. Менден 4 жаш улуу экенсиз, алигиче үйлөнө элексиз да. Шарт болбой жүрү? Эмичи? Эми деле шарт жок. Ылайыктуу кыз жокко? Ошондой десем да болот. Анан экөөбүз бир саамга үн катпай, ар кимибиз өз оюбуз менен алек болдук. Агай, мен сизди жакшы көрөм. Нуриланын минтип айтаарын эч күткөн жок элем, селт эте түштүм. Өзүмдү оңсойсуз сезип, кадамым да шилтенбей калгансыды. Тартынбаганын карасаң, бир чети ушунусу эле жакшы. Айтчы сөзүн айта албай эзиле бергенче айтып алган оң эмеспи? Ичимен Нурилага ыраазы боло түштүм. Агай, менин сөзүмдү уктуңузбу? Уктум. Анан эмнеге сүйлөбөйсүз? Эмне деп? Сиз мени кандай көрөсүз? Жакшы. Менчеликпи? Билбейм. Мен сизди канчалык жакшы көрөрүмдү айтып берейинби? Деди ачыла түшкөн Нурила. Мейлиң. Мен сиз жөнүндө көптөн бери ойлоном. Дайыма түшүмө киресиз. Эртең менен сабакка баратканда сизди көрөм деп жүрөгүмдеги деп жыргап барам. Сабактан келатканда көңүлсүз келем дагы. Мен эмне деп айтаарымды билбей калдым. Сиз мени кандай жакшы көргөнүңүздү айтып бериңизчи, деген мен үчүн коркунучтуу суроону күтүп ичиркене түштүм. Анан ал суроо денемди кызык кылып жиберди. Сиз кандай жакшы көрөсүз? Оозума сөз келбей буйдала түштүм. Кыздын суроосун жоопсуз калтырбай бир нерсе айтыш керек эмеспи? Кап, баятан ойлонуп койгон демде. Мен да сенчелик жакшы көрөм, сен айткандай. Оозуман ушул сөз чыкты. Өзүмө баш ийбей эле ээн баш айтылды. Нурила мага кынала берди. Анын жылуу деми өзүнчө бир керемет жыты денемди калтыратты. Нымшып бараттым.
Ошондон соң Нурила мага баштагыдан да жакын болуп, убактысынын көбүн мени менен өткөрүүгө аракет кылат. Ал бүгүн да киного чакырган. Мен келгенде даяр болуп күтүп турган экен. «Киного барбай эле коелу агай?» деди мени көрө сала. «Эмнеге?» «Баргым келбей турат. Андан көрө төш жакка басып келбейлиби?» «А мейли». Экөөбүз айылдын үстүндөгү өстөн бойлой басып жүрдүк. «Агай», деди Нурила бир топтон кийин, «Менин көптөн бери айтам деп камдап жүргөн сөзүм бар. Угасызбы? Чет бучкагын айттым эле го сизге». «Мен сизди сүйөм». Кыйшактабай дароо эле айтылган бул сөздү угуп, мен эңги-деңги болуп кеттим. 5 гана тамгадан турган ушул сөздүн кыздын оозунан чыкканда адамды эркинен ажыраткан мынчалык күчкө ээ болорун билбептирмин. Эмне деген сөз эле. Ысыктыгын карасаң өрттөп жибереби? Ал сөзгө айланада жайкалган тулаң чөп менен ага аралаш гүлдөр да, береги агып жаткан суу да, көккө болуп үн салышып жаткан торгой да, ал турсун батып бараткан күн да эңгирей түшкөндөй болду. Айлана тымтырс боло, «Кана, эмки сөз сеники» дегендей мага кулак тосушат. Мен эмне деп айтмакмын? Мындан өткөн оор учур болорбу? Ушул кезде чагылган чарт-чурт этип, алай дүлөй болуп нөшөр куюп жиберсемде, жер жарылып кетсечи, эмне унчукпайсыз агай? Ойлонуп кеттим. Нурила сөзүн уланта берди. Мен сизсиз жашай албайт болушум керек агай. Ал мага кынала берип башын ийнеме жөлөдү да, ушунчалык назиктик менен эркеледи. Менин жүрөгүм кабынан чыгып кетчүдөй азоо тартып, анын согушу өзүмө да угулуп турду. Көзүмө эч нерсе көрүнбөй, Нуриланы мага тааныш жыты башымда айлантып, өз бийлигин жүргүзүп жатты. Мен сизсиз жашай албайм. Нурила мага бүлүк салган сөзүн дагы кайталады. Кыска адасынан кетип, сүйөм деп алгач жигит айтар сөздү айтканым үчүн айып көрбөңүз. Айтпай кое албай ушинтип жатам. Жаман көрбөйсүзбү агай? Нурила үчүн жакшы сөзүмдү аябоо кудуретим жетпей калды. Сезимге келе калган сөзүмдү айтып калдым. Мен да сени сүйөм, Нурилам менин. Ушул сөзүм ортодогу тоскоолдукту бирөтөлө күмжам кылчу сөз белем. Нурила менин мойнума асыла бекем кысты да, мөлтүрөгөн эриндерин жүзүмө жакындатты. Мен да анын күчүмдүн баардыгынча кыса кучактап, кебездей жумшак жүзүнөн сүйдүм. Экөөбүздүн алоолонгон сезимибиз бири-биринен өтө, мен сенден алуумун, жок мен алуумун дешип, эрегишкен эки күлүктөй бири-биринен оза албай, бири-бирин жеңе албай жатты. Жүрү, тиги жерге олтуралы, дедим эсимди бир аз жыйгандан кийин үнүм калтырап. Суунун жээгине олтурдук кыналыша. Айылга көз чаптырдым. Тигине менин мугалимдик кадамыма ак батасын берген мектеп. Апакай болуп баардык үйлөрдөн бөлүнө бой керип бажырайып турат. Тиги анын сол тарабындагы кызгылтым имарат клуб. Анан селт эте түштүм. Дебактан жат болуп калган Айсалкындын чакан үйү көзүм урунду. Ага ода эле Айсалкындын «Кет» деген үнү кулагыма жаңырды. Эмеле жарык дүйнөнү эстен чыгарган сезим суу сепкенде жалп деп, ага удай бир күч жүрөгүмдү мыкчып, жан чыдагыс куушуруп жиберди. Айсалкыным менин, сени унутуп калганымды карасаң, кечирип кой, бул жөн гана. Оюм дүрбөлөң түштү. Жүрү, кетели. Айсалкынды көрүүгө дегдеген жаным ордуман туруп кетүүгө кам көрдүм. Бир аз олтура туралы агай. Дагы эле жыргап олтурган Нурила өтүндү. Кетели. Мен ордуман туруп астыга бастым. Сизге эмне болду агай? Бир аз башым айлана түштү. Үйгө барып эс алайынчы. Менин бул кылыгыма көп түшүнө бербеген Нуриланы үйүнө жеткирип коюп, Айсалкынымдыкына жөнөдүм. Мен келгенде алмадай чоң эне короодо жүрүптүр. Аны менен амандашып үйгө кирдим. Айсалкын мештин түбүндө баягы экөөбүз түшкөн сүрөттү карап олтуруптур. Мени көрө сала аны ката коюп, ичкери кирип кетти да кайра чыкты. Кийинчерээк мен келгенде Айсалкын дароо чайнегин алып чай койгонго ашыгат. Кадимкидей учурашканды да биле бербейт. Жөн гана болор болбос жылмайып, наздангандай карап коет. Азырда колуна чайнегин алып, мени бир карап алды да газга чайын койду. Төркүйдөн комузун көтөрүп келип мага сунду. Бу адатын билем. Комузду колума алып дагы эле болсо көкөй кестини черттим. Айсалкын андан башка күүгө кумарланбайт.
Менин колум ойногон сайын комуздун мукам үнү: "Бул бүгүн чоң күнөө кылды. Сени унутуп койду. Кечирим бербе Айсалкын. Анын черткенин укпа" деп жаткандай. Бетим кызара калып кирээрге тешик таппайм. Айсалкындын көзүн тике карай албай жүзүмдү ала качам. Ага баары бир тизесин кучактап, менден көзүн албай кымтылана олтура берет. "Деги эмне деген сезим сеники? Каалабыңан бир жазып койсоң болбойбу? Менин күнөөмдү сезип, кечтим, экинчи минтип шоктук кылбай жүр" деп чекемден сүйсөң боло. Күү да чертилип бүттү. Башкасын черттим. Сырттан алмадай чоңоне киргенде үчөөбүз олтуруп чай ичтик. "Бир жериң ооруп турабы балам?" деди менин суз тарткан өңүмдү көргөн чоң эне. "Жок." "Деги табыңда эмессиң балам?" Чоң эне бушайманданды. Чай ичилип бүткөн соң көптөн бери нары бери ала салдырып ойлонуп жүргөн мен үчүн эң маанилүү кебимди айтууга белсендим. Качанкыга айтпай жүрө бермек элем. "Чоң эне, сиз менен сүйлөшчү сөз бар. Айта кой айланайын. Бул сөздү сиз гана укса дедим эле. Ичкүйгө барчы" деди чоң эне менин сөзүмө маани бербей олтурган Айсалкынга. Ал менин жанымда турган комузун алып ичкери кирип кетти. Мен сөзүмдү баштадым. "Чоң эне, сыпайгерчилик болбой калганы турат. Ошентсе да бул сөзүмдү айтпай кое албайм" дедим кептин угун дааналап. "Жаман көрбөсөңүз айтайын." "Угуп атам балам, айта бер. Көптөн бери батынып сизге айта албай жүрдүм эле. Мен Айсалкынды жакшы көрөм." Ушуну айтып үстүмөн оор жүктү алгандай жеңилдей түштүм. Биздин элде ушинтип кызын жакшы көрөм деп энесине айтчу беле. Элибиздин табиятына өөн учураган бул сөздү айтпай кое алмак эмесмин. Алмадай чоң эне бир саамга олтуруп, же таң калганын, же жаман көргөнүн билдирбей, акырын гана "Билип жүргөн балам" деп койду. Анан экөөбүз унчукпай калдык. Ар кимибиз бир маселенин көзүн издеп ойлонуп, бир чекитти тиктеп мелтиредик. Баштаган кебимди чал өлүк кылбай биротоло чечип алгым келди. "Сиз каршы болбосоңуз, мен Айсалкынга үйлөнөм." Бул саам менин сөзүм энеге жат угулду көрүнөт. Селт эте мага бир карап алды. Бети билинер билинбес бырыша түшүп, капалуу айтты. "Тилегиңе рахмат балам. Бирок да Айсалкыным оорукчан эмеспи? Өзүң деле баамдап жүргөндүрсүң. Анысы билинбейт го?" "Ошондой көрүнөт балам. 5 жашынан бери оору. Эмне болуп?" Эми узун сабак сөз угууга кулак төшөдүм. Эне бир оор үшкүрүп алды да кебин улады. "Кенедейинде мотураңдаган бала болчу байкушум. Сүйлөгөндө алдан эни сүйлөп тың болчу. Жана өлүксүз энеси аны алып биздикине көп келер эле. Ошондо Айсалкынды эркелетип, балдыраган сөздөрүнө кумарганып жыргап калчумун. Анын энеси менин сиңдим болот. Жаштайынан аракка көнүп, эми кайда тентип жүргөнүн билбейм. Күйөөсү да иччү. Экөө бирдей мас болуп, эл журттан чыга баштаганда бир-эки ооз акыл кебимди айтып келейин деп бир жолу алардыгына барып калдым. Мен барган күнү экөө тең мас экен. Киши келдиби, ит келдиби эсеби жок. Сени ит мен ит болуп тытышып жатышыптыр. Айсалкын байкушум ызылдашкан тиги эки айбанды карап, бурчка тыгылып олтуруптур. Көзүнө мончок жаш куюлуп. Мени көрө сала мойнум асылды. Эркегенде мени соорот алсамчы. Ошондо жаман зээним кейиди. Алып кетем дедим. Бербей койбодубу? Бермек турсун. Ушул кеңири заманда бир бөтөлкө ала келүүгө жарабайсың деп таарынып жатпайбы жанагы өлүксүз сиңдим. Ошондо алып кеткенде эмне? Эне тамчылаган жашын аарчый сөзүн улады. Андан көп өтпөй эле сиңдим Айсалкынды мында алып келип таштап, бир чөгүн чай ичпестен кете берди. Айсалкын баягы балага окшобойт. Делдейип эле кишинин оозун карап бурчта отурат. Жүрөктү жылыткан сөздөрүнөн бирөө жок. Катуу үн укса эле бурчка тыгылып, акырып ыйлап, титиреп кетет. Кояй дегенди да билбейт. Кийин уксам, тиги ат энеден айланган эки айбан бала меники сеники дешип мас болуп алып бири-биринен талашып, буш ордунун жүрөгүн түшүргөн экен. 5 жашар балада эмненин жүрөгү дейсиң? Анан Айсалкынды алып барбаганда октурумда, табыбымда калган жок. 3 класска чейин эптеп мектепке барып жүрдү. Кийин өзүм бербей койдум. Жазганды да окуганды да жакшы үйрөнө албай койду. Мелтиреп эле отура берет.
Оозунда бир ооз сөзү жок. Кийин талмасы калды. Кайбирде айткан сөзү болбосо дагы эле ачылып сүйлөбөйт. Ушунча болуп бул андай, бул мындай деп акыл кошконун уга элекмин. Оокатын жасайт да олтура берет мелдиреп. Акыл эси толук өңдүнөт. Деги 15 жыл багып өзүм да билбейм балам. Эне оор үшкүрүнүп түтөй калды. Чүңүрөйгөн көздөрүнөн жаш сыбызгып. Мен баятан эле буулугу болдургам. Эркиме ээ бербей тамчылаган жашты сүрттүм. Эркек болгонум менен жашы көрүнөм. Азыркы айтылган сөз дүйнөмдү эңшерип ийгендей болду. Аздан соң: "Эгер сиз каршы болбосоңуз, мен баары бир Айсалкынга үйлөнөм", дедим чечкиндүү. "Кой айланайын", деди эне. "Сени кор кылып коет. Өзүң илим билимди болсоң, жоро жолдош ага тууган деген бар. Бечарага боор тартканың үчүн сага Кудай ыраазы уулум. Теңир колдосун. Өз теңиңди тапканың оң. Өз жубал эмессиңби? Эл деген бар, журт деген бар. Алар эмне дейт?" "Мейли, эл эмне десе ошо десин. Мен Айсалкын менен жашайм." Сөзүмдөн улам-улам чечкиндүүлүк сезилип турду. "Эл жашамак беле?" "Кой балам, акылга салып ойлонуп иш кыл. Жарың таап өмүр улуу оңой бекен бу жарыкчылыкта. Маңдайга жазгандан качып кутулган пенде баласы бар бекен. Айсалкын да ошо маңдайга жазылганын көрөр. Жараткан-ай." Далайга үнсүз олтурдук. Экөөбүз тең буулугуп турдук. Түн ортосу болуп калгандыктан чоң эне мени кетирбей койду. Шагын сындырбай конуп калдым. Таң агарганча көзүм илинбейт. "Айсалкыным менин, сенин ички үйдө бейпил уктап жатканыңды, демиңди угуп жатам. Сен жөнүндө ойлонуп түн күзөтүп көзүм жумулбайт. Чын эле сага үйлөнсөм жоро жолдоштор эмне дейт болду экен? Ата энемчи? Тапканың ушуу деп бет бурбай калар бекен, же өзүң билдейби? Эгерде сага үйлөнсөм, чогуу жашап, сенин бу мындай, бу андай деген кеп кеңешиңди уга албай өмүр өткөрөмбү? Китеп окуп, кино көрүп, алар жөнүндө талашып тартышып, тигил жаман, бу жакшы деп адамдарга сыр бербей, кескеси кыжың-кужуң болуп таарынышып, өмүрлүк жардын ачуу таттуу дамын татпай, жашоонун агымынан сүрүлүп каламбы? Айтсаң, Айсалкын, айтсаң. Эмнеси болсо да бу түн мен үчүн өтө кыйын болду. Эртең менен сабакка келдим. Оюман түндөгү алмадай чоң эле экөөбүздүн сөзүбүз ага коштой Айсалкындын элеси кетпей, сабакты да тыңдуу өтө албай койдум. Айсалкындын өз энесин көрбөсөм да, адам жүз буруп карай албачу бир аялдын жел мугуздай кебетесин элестетем. Жиним кайнайт. Бир өмүрдү, болгондо да өз денинен чыккан кызынын өмүрүн азапка салып таштаган ошол аялды кай жазага тартса да аздык болот беле? Эртеси колума бир букет гүл, бир китеп алып Нуриланыкына бардым. Туулган күнүм деп чакырган эле. Мен үйгө киргенде чакан бөлмөнүн ичинде Нуриладан башка биз менен иштеген мугалимдер бар экен. Апсамат, келинчеги Салима, коллективдин сүймөнчүгү адабият мугалими Мурат бакылдап жатат. Колумдагы белекти жадырай тоскон Нурилага берип, ал көрсөткөн орунга отурдум. Менин коллегам каада күтүп бир аз кечиккен турбайбы? Мурат дароо эле тамашага өттү. Ал да бойдок болчу. Андыктан экөөбүз коллегабыз деп койчу. Нурилага жакындап, аз-аздап сөз айтып жүргөнүндө укканым бар. Мен анын тамашасын жоопсуз калтырдым. Нурила элпек кыймылдап, мурун эле жасалгаланып койгон столго дагы бирдемелерди кошумчалап, чайын куйду. Мындай кечелердин каадасы бузулбай шампан ачылып, алгачкы сөздү улуу катары Апсамат алды. Мына бүгүн биздин татына кызыбыздын туулган күнү экен. Мен Нурилага бардык жакшы нерселерди каалоо менен ушул жылы же өтө созулуп кетсе эмки жылы үй бүлө очогунун бактылуу ээси болуусун каалайм. Рахмат, жакшы айтылды. Биз да ошого кошулабыз. Тосту алгандан кийин алдыдагы тамактардан жеп бир азга олтурдук. Экинчи тостун убагы да келди. Ким айтат? Апсамат бизди тегерете карады. Макул көрсөңөр, Анвар агай айтсын. Нурила жароокер сурана мени карады. Рюмканы колума алып ордуман турдум. Апсамат байгенин айтканына кошулуп, Нурила өмүрүн жүрөгү тапкан адам менен өткөрүшүнө тилектешмин. Бали,
Бул да жакшы айтылды. Колумдагы шампанды ичип ордуман турдум да Нуриланы карадым. Анын жүзүнөн агай айтканыңыз келсин, каалаган кишим сизсиз дегенин баамдагансыдым. Же мага ошондой сезилип жатабы? Үчүнчү тосту Мурат алды. Дүйнөдө баардыгынан улуу аял заты деп баштады Мурат досту өзүнө мүнөздүү чечендик менен. Андыктан биз эркектер көп бердемсинбей, алардын көзүнүн кареги менен айланышыбыз керек. Азыр өл десе эч ойлонуп турбай аткарууга тийишпиз. Бул жалпы сөз. Ал эми Нурилага келе турган болсок, мына ошол аял затынын эң бир адамгерчиликтүүсү, эң бир назиги ушу кызыбыз. Мен үчүн бүгүнкү күн өтө бактылуу күн. Анткени урматтаган адамымдын туулган күнүн белгилеп жатабыз. Нуриланы алгачкы көргөндө эле сыйлап келем. Ошол сыйым өмүр өткөнчө бузулбаса экен деп тилейм. Эмесе Нурилаш, сага тоодой бакытты, темирдей ден соолуктуу, ишиңдеги албан ийгиликтерди каалайм. Өмүрүң чексиз узун болсун. Кайгы эмне, капа эмне такыр эле билбей өмүр сүр. Бактылуу бол. Кана, ошон үчүн алалы. Бардыгыбыз колубуздагыны иштик. Мураттын сөзү эң эле жеткиликтүү угулуп, менин ичимди күйгүзүп турду. Бир сүйлөмдү чорт эттирип койбой, Мурат өңдүү узагыраак сүйлөгөндө эмне? Ай, жоркоктугум-ай, Нурила мага таарынбады бекен? Астыртан көз жибердим. Анын бети албырып, үлбүрөгөн көйнөгүн кере тирсиген төшү дем алган сайын кошо кыймылдап, демигип кайдадыр шашып тургандай. Маңдайындагы саамай чачы да, оттуу көздөрү да, мөлтүрөгөн эриндери да адамды суктандырып бажырая берди. Эң эле татына турбайбы Нурила? Мурун неге ушул турпатыңды көрө албадым экен? Нурилам менин. Эми аны ичимен эркелетип кирдим. Белгисиз бир күч кайдан жайдан кызганычты алып келип, Муратка болгон нааразы сезимимди оргуштатып жибергенсиди. Мурат Нурилага карап, же ага сөз айтса, ичим өрттөнүп кетчүдөй тызылдайт. Мурат болсо каадасынча тамаша сөздөн айтып, оозунан чыккан сөздөрүнүн баары орунду чыгып, күлдүрүп жатты. Анвар, сен унчукпай эле калдың, же келечектеги колуктуң менен сүйлөшүп жатасыңбы? Мурат менин мелтирей калганымды көрүп, кебин мени көздөй бурду. Сүйлөшсөм декен. Мен дагы тамашалашмай болдум. Эгерде жашыруун болбосо айтсаң, анын ким? Нурила. Оозуман атып чыгып кеткен сөзгө өзүм да чочуп кеттим. Ичкен арак менен шапандын күчүбү айтор кайра демдендим. Быйыл Нурила экөөбүз баш кошобуз. Ме тымпыйып жүргөн неме десе, кептин баары сенде жаткан турбайбы? Ой, эмдигиче кайда жүргөнсүң? Билинбей, я? Керек болсо эртең эле баш кошобуз, дедим ишенимдүү. Бусам Мурат каткырыгын токтото өңү бузула түштү. Ачууланган түрү бар. Анвар, тамаша десе эле тантып кетесиңби? Болду эми? Нурила эмне сага оюнчукпу? Жок, мен аны сүйөм. Мураттын жаак эттери түйүлө түштү. Анан мыскылдай митти. Сүйөм дечи. Алмадай эненин келеси огузун каяка алып барасың? Сен көп. Тилим буулуп, эч нерсе айтууга дарманым келбеди. Мурат бир жолу жерине жеткирейин деди көрүнөт, токтогон жок. Аны сүйүп жүргөнүңдү элдин баары билет. Тең менен тезек кабы менен дейт. Деле ырас табышкансыңар. Акмак. Калтырап титиреп жатып тапкан сөзүм ушул болду. Мурат ордунан тура калды. Ким акмак я? Койгула балдар. Абсамат ортого тура калып бизди тыйды. Агай, болдучу. Мурат, сен дагы токтот. Нурила менин жаныма келип капалана бизди тыйды. Анвар агай калп айткан жок, тамашалаган да жок. Быйыл экөөбүз баш кошобуз. Мени жеп жиберчүдөй көзүнүн чаарын чыгара карап турган Мураттын өңү бузула, шалдырап олтуруп калды. Уккан кулагына ишене албай Нуриланы жалдырай карайт. Сен бөөдө ачууландың, Мурат, деди Нурила ордуна олтуруп жатып. Анвар агай качан жалган айтчу эле. Буюрса бир айдан кийин той жейсиңер. Болсун. Абсамат коштоду. Келгиле, ушул үчүн бир алып коелу. Мурат экөөбүз унчугушпай калдык. Экөөбүз эки четте үнсүз сөзсүз олтура бердик. Ортодогу жымжырттыкты олтургандар жакшы эле бузууга аракет кылышты. Бирок кече мурункудай шаңын жоготуп койду. Нурила, таарынмасаң мен кетейин. Мурат ордунан турду. Үйдө байкем күтүп жатты эле. Бир азга эле кирип чыгайын дегем. Кичине отура турбайсыңбы? Рахмат, барайын. Ал кеткенден кийин кечебиз өз нугу менен өтө берди.
Түндүн бир кыйласы болгондо биз да кетүүгө камырдык. Агай, сиз бир аз кое туруңузчу, деди Нурила чыгып баратсам. Беркилерди узатып кайра келдим. Мен өзүмдү чексиз бактылуу сезип турам, агай, деди Нурила экөөбүз столдо маңдай тескей орун алгандан кийин. Мен дагы. Жанагы сөздү чын ниеттен айттыңызбы, агай? Ооба. Мен да ошентип ойлогон элем. Келиңиз, агай, уш тосту экөөбүздүн бактыбыз үчүн ичели, деди Нурила шампанга рюмкаларды толтуруп. Бактылуу бол, Нурила. Сиз дагы. Нурила, мен кетейин эми. Кеч болуп калды, агай. Мында эле жатып алыңыз, урун жетишет. Мен жерге жатам десем көнбөй керебетке орун салып берди. Сиз орун ала бериңиз. Ал эшикке чыгып кетип, мен жаткандан кийин кайра келди. Жерден орун алды. Агай, эмне ойлоп жатасыз? Деди Нурила бир аз тунжуроодон кийин. Сени ойлоп жатам. Мен да сизди. Каникулда алып кетсем макулсуңбу? Мейли. Мага жакшы колуктуу болуп бересиңби, Нурила? Сиз кандай кааласаңыз. Аны кантип билесиң? Сиз айтасыз да. Дагы үн катышпай калдык. Кайра эле Нурила сөз улады. Агай, Алмадайдын келесі кызы деген ким? Ушуну сураарын билген элем. Эмне дейм? Оюм тумандап кетти. Бирок Айсалкындын сүйкүм элеси көз алдыма даана тартылып, жүрөгүмдү куушуруп жиберди. Нурила, ал жөнүндө кийин айтып берейинби? Мейлиңиз. Мектепте каникул башталды. Бир жумадан кийин Нуриланы алып кетмей болдум. Ал күндөр мен үчүн өтө оор күндөр болду. Анын баарына Айсалкын күнөөлүү. Кайда барсам да каалгый баскан элеси маңдайыман кетпейт. Жалдырай караган көздөрү чагылышат көзгө. Айлаганча бара унутулат да, өзүмдү өзүм ошентип сооротом. Түшкө маал Айсалкындыкына келдим. Колукту алаарымды айтып, алар менен коштошмокмун. Келсем энеси экөө чай ичип жатышкан экен. Олтуруп чай ичтим. Көптөн бери жолобой кайда жүрөсүң деп Алмадай эне мени жемелеп алды. Бир топко көрүшпөй сагыныша түшкөн белек Айсалкын экөөбүз бири-бирибизден көз алышпайбыз. Менин азыр кайта турганым сага таасир берер бекен, же каадаңча маани бербей жалдырап олтура бересиңби? Тамагымды жасап сөзүмдү айтууга камырып, кайра токтоло калдым. Такыр айталчудай эмесмин. Айсалкындын көзүнчө айтууга дитим барбады. Алмадай чоң энени эшикке чакырып, ошол жерден айттым. Чоң эне, 2 күндөн кийин колукту алып кетмей болдум. Болсун, айланайын болсун. Бактытуу алайлуу бол. Ал ичинен бирдемелерди күйрөдү да колун маңдайына кармап, үнүн чыгарып батасын берди. О, мен, биздин кыздардан алып кетесиңби? Бул жердик эмес, чогуу иштейбиз. Деги ыймандуу неме туш болсо болду. Чоң эле, Айсалкынга айтпай эле коюңуз. Макул, айланайын. Анын уккан-укпаганынын айырмасы бар беле. Жакшы калыңыз, буюрса келип кетип турам. Жакшы бар, ак жолуң ачылсын балам. Ичке кирип Айсалкын менен коштошууга кудуретим жетпеди. Өз энемдей көргөн кемпир менен сус коштоштум да, азапка салган Айсалкынга жакшы кал дегенге жарабай, жолго түштүм теңселе басып. Айсалкыным калды. Эч нерсе уга элек. Билем ал эмне кылып жатканын. Ушул учурда ал экөөбүз түшкөн сүрөттү көрүп, комузун камдап олтурат, мени чертеттеп. Кайрылбай кетерим анын аппак тилине кайдан келсин? Кайдан келсин менин кайрылбай кетерим? Үйлөнгөндөн соң өз айылыма орношуп, Нурила экөөбүз бир мектептебиз. Балалуу да болдук. Бир күнү жумуштар менен шаарга келип, жумуштарды бүтүрүп, кайра кетмей болуп жатсам, Алмадай эне жүрөт. Жарыкты кары түшкөн экен бөкчөйүп. Аны көрө сала колунан далай жолу даам сызып калган кемпирге бир кайрылып келбеген жоругумду жектедим. Антсе да сүйүнүп кеттим. Чоң эне, жакшысызбы? Ал бир саамга таңгала туруп калды да, анан сүйүнүп кетти. Айланайын, ан барсыңбы? Жакшы жүрөсүңбү? Келчи бир өөп коеюн. Калтыраган эриндери менен чекемден сүйдү да жашып кетти. Өзүңүз жакшы жүрөсүзбү? Айсалкын жакшыбы? Жакшы, айланайын, жакшы. Келеби десем такыр келбедиң. Ал таарынгандай кабагын түйдү. Мен уялып кеттим. Шарт болбой эле.
Жок дегенде мындан ары келип тур. Сөзсүз барам чоң эне. Эмне жумуш менен келдиңиз эле? Ой, жумушу менен жумуран калсын. Жанагы өлүксүз сиңдим ушул жерде жүрөт дегенден издеп келгем. Бир боор деген жаман тура. Айбан болсо да бир боор да таппадым. Жүрүңүз тамак ичип бир аз сүйлөшүп отуруп кетели, дедим. Ал бир аз көнө бербей атып макул болду. Экөөбүз чайканага келип, өткөн кеткенден кобурашып, шашпай тамак иштик. Анан ай салкын жөнүндө айтып берди. Аны дагы эле эстечүмүн. Бирок мурункудай дегдебей калгам. Адамга мезгил бат эле унуттурат турбайбы көп нерсени. Мен кеткенден кийин бир күнү ай салкын Анвар кайда деп сураган экен. Ошондо чоң эне менин үйлөнгөнүмдү, эми бул жака экинчи келбей турганымды айтыптыр. Сөзүнө анча маани бербей. Аны уккандан кийин ай салкын отуруп алып, кечке көзүнөн жашын агызып ыйлаптыр. Анан күндө кечинде экөөбүз түшкөн сүрөттү маңдайына коюп комузун кучактап олтура берет дейт. Кээде радиодон комуз чертилип калса жанына барып угуп, бүткөндөн кийин тура берет дейт далайга чейин. Кез Анвар качан келет деп сурап, кай бирде жүрү барып келели дейт экен. Кай бирде түндүн бир кыйласына чейин сүрөттү карап, мелтирей тизесин кучактап, жат дегенге болбой олтура берет экен. Буларды укканда өзүмдөн өзүм жийиркене түштүм. Анвар, айланайын, кез менен келип тур, деди чоң эне автобуска түшүп жатып, жашы түшкөн көзүн сүртүп. Сөзсүз барам чоң эне, сөзсүз. Менин да үнүм каргылданып жашып кеттим. Ай салкынга айтып коюңуз, мени келеттиңиз. Салам айтыңыз менден. Алмадай чоң энени узатып коюп, өзүм да жол тарттым. Автобус айрымды көздөй сапар алды. Терезени карап, жүрөк мыкчыган санаа менен кетип бараттым. Сени азапка салган экенмин да, ай салкын. Сенин мындай экениңди кайдан билдим? Мага берилип жүргөнүңдү кайдан туйдум? Эки ооз сөз менен билдирип койсоң эмне? Мага окшогон түшүнүксүз таш боорго. Көрсө, сенде адам көзүнө көрүнбөгөн, сезилбеген оргуштагы махабат бар турбайбы? Сус көрүнгөнүң менен эң эле жароокер, эң эле сезимтал турбайсыңбы? Адам болгондон кийин сөзсүз сүйүү сезими кошо жаралаарын неге ойлонбодум экен? Оорукчан болсо да алам деп ооз көптүрүп, кайра ошонуңдан коркподум беле? Кечирип кой менин кереметим. Ансыз деле өксүгү бар өмүрүңдү жерине жеткирген экенмин да, өз кызыкчылыгымды көздөп мыкты сынып кете бергенимди карасаң. Эми менин өмүрүм деле өксүгү менен өтөт эмеспи? Жыргал заманда аны таап алган өзүм болбодумбу? Мага аёо жок. Кээде өткөн өмүрүмө кайрылып, ушуга чейин эч ким менен кермур айтышып, жаман көрүнбөдүм, бир адамга кара ниетти кылган жокмун деп аныма көңүл толуп ыраазы болуп, бой керчү эмес белем. Көрсө жашоонун жаңга тынч жагын качырып, сени оздотуп, менден өткөн коркунучтуу адам болоорбу? Автобус жүрүшүнөн жазбай зымырап баратат. Береги керилип жаткан эгин талаасы, тоо таяна жайгашкан айылдар, тээ алыста бой кере заңкайган карт тоода мага нааразы болгондой мунарыктайт. Көз алдыман ай салкындын элеси кетпей койду. Ал бирде талаадан, бирде шараккан өзөн жээгинен, бирде тоо үстүнөн көрүнө берди. Комузун кармап менин алдымды торойт. Күт, ай салкын, күт. Бирөөнү күтсөң сен оор эмессиң. Күткөнүңдөн жазба, менин ай салкыным. Махабаттын ар кимди өзүнө багынтаарын неге билбедим? Жамансыңбы, жакшысыңбы, улуусуңбу, кичүүсүңбү, оорусуңбу, соосуңбу? Махабат ага карабайт го, акыры. Карабайт махабат жаман менен жакшыга. Ошону неге ойлободум мен? Неге сезбедим мен? Ойлосом болбойт беле? Сезсем болбойт беле? Аттиң айде, ай салкыным менин. Мен сени сүйөт эмесминби? Деген сөз дилимде миң сан кайталанса да, ошол сөздүн баасын, ошол сөздүн кудуретин терең түшүнө албапмын. Жөн гана өзүмдү өзүм алаксытып, өзүмдү өзүм алдап жүрө берипмин да, бирөөнүн тагдыры менен ойноп. Кечир мени, ай салкыным, кечирип кой. Кечирим деген улуу нерсе, ошону эсиңе алып, болбостурчу деп бир кечирим берип койчу. Бирок андан мага не пайда, сага не пайда?
Сенин эч ким түшүнбөс жүрөгүңө, эч ким баа бир алгыс жүрөгүңө түшкөн так өмүрүңдүн соңуна чейин жаныңа тынчтык бербейт. Билем, эгер адам болсом, ыйман менен боорукерлигим болсо, мен да ошол сен тартчы кыйноону тартат эмесминби? Ошентип кыйноо тартып, азаптанып сенин алдыңдагы күнөөмдү жууй алар белем. Андан не пайда? Сага жылуу сөз арнап, сага жардамдашып, сенин жашооңду көз алдыман өткөрүп турсам, сага жеңилдик болор беле? Биле албайм. Бирок бир нерсе анык. Канча өмүр сүрсөм, ошончо убак сен дилдесиң. Дилде жүрөт сенин элесиң. Ар дайым. Чыгарманын аягы.